Бекжан Асанбеков. Анча-мынча постторду көрүп калып жатам. Манас шаарын жалабат кылбайлыбы деген. Жок, кайра жалабат кылбайбыз. Манас шаары болуп калганы чоң жеңиш. Манас Кыргыздын түбөлүк символу, эпостун баатыры, улуттук иденттүүлүгүбүздүн өзөгү, ЮНЕСКОнун тизмесинде турган дүйнөлүк мурас. Ал эми Жалал-Абад перс араб тилинен келген ат. Жалал улуу, Абад жайлуу, гүлдөп турган. Тарыхый болгону менен биздики эмес, чет элдик маданияттын изи. Эми шаар Манас деп аталса, Кыргыздын руханий күчү, сыймыгы түбөлүк калат. Кайра өзгөртүү улуттук символду жоготуу. Манас шаары биздики, Кыргыздыкы. Бакыт Сыдыковдун чет өлкөгө качып кеткени айтылууда. Номер 13-округтан добуш сатып алууга айыпталган. Мыйзам бузган Бакыт Сыдыков акыркы убакта ың-жыңсыз кетти. Эки достун ортосуна жарака салганга ушул жүрдөк салым кошконбу? Өлкөдө өзгөрүүлөр башталганы Бакыт Сыдыковдун чет өлкөгө качып кеткени каңкууланды. Шайлоонун иш балдасын чыгаргандан сырткары коррупциялык иштери да козголот беле. Айтор бекер жерден куйрук түйбөсө керек. Азырынча издөө жарыялана элек, бирок бир мандем болчудай деп жазат Арба. Жеңишбек Токторбаевдин бизнести кыйратканы, коррупцияга батканы ачыкталабы? Ошко мэр болуп барган Жанар Акаев инвестиция 44%га түшүп кеткенин билдирди. Бир жыл аралыгында мындай жагымсыз көрүнүш бизнестин артка кеткенин, салык төлөөчүлөр кыйла азайганын айкындайт. Аныгында Жеңишбек Токторбаевдин реформасы тескери таасир берип, кыйратуучу катары бааланганы ушулбу? Бул Эркулга арыз жаза тургандар ого эле көп экени да айтылууда. Натыйжада көп былыктары чыгабы. Анан калса Жеңишбек Токторбаев шаарда тротуар курууда лоток, бордюраларды өзүнүн Жалал-Абадтагы бетон заводунан алдырып, көмүскөдөн бизнес жасаганбы? Эл көзүнө артистенип, көмүскөдөн көмөчүнө гүл тартканы чечмеленеби? ИИМ тыкыр иликтөөгө алса, далай коррупциялык алдым жуттумдугу калкып чыгабы? Эрксизден баш чайкайсың да, булак Арба. Кундуз Сулайманов мандатын сактап калуу үчүн маскасын алмаштырганда. Президент Садыр Жапаров айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн 10 ай окуу керектигин иш жүзүнө ашырууну демилгелеп чыккан. Буга депутат Кундуз Сулайманов каршылык көрсөтүп, парламенттен каяш айткан эле. Анан Камчыбек Ташиев жумуштан алынгандан кийин кызык болду. Кундуз Сулайманов баштагы сөзүнөн кайтып, 180 градуска бурулуп, президенттин демилгесин колдоп чыкты. Ушунча да куулабы? Көрсө креслосун сактап калуу үчүн жандал бастап жатыптыр да. Мындай адамды кантип кечиребиз? Ана Нурлан Шакиев мандатын тапшырып кетти. Андан соңку көчтү Кундуз Сулайманов баштаган 10дон ашык ойноктор улантабы? Чыңгызхан бекер жерден саткынчы чыккынчыларды өзгөчө жазага албагандыр деп жазат Арба Гейжи. Шайырбек Абдырахман. Тобо кылдым. Кече эле Камчыбек Ташиев агабызды мактап, жактап жаткандар бүгүн шыбап киришкенин көрүп оозум ачылып жатат. Силерге ишенип болбойт. Силер кийин Садыр Жапаров бийликтен кетсе да ушуну кыласыңар. Адамдык парасат деген жок экен. Албетте, кандай бийлик болбосун, оң жана терс жагы, кемчилиги болот. Күндүн да жарыгы жерге тегиз тийбейт. Анын да көлөкөсү бар. Адамдын да 100% жакшысы жок, анын да тескейи болот. Баарыбыздын кемчиликтерибиз бар. Кемчилик катачылыктарды өз убагында айтып чыкпайсыңарбы? Бүгүн жамандап жаткандар, керек болсо ошол катачылыктардын ичинде силер да барсыңар. Силер иштештиңер го. Учурунда бирдеме дейин деген кишилердин оозун силер жаап, жабалактап мактап турдуңар да. Албетте биз бийликтегилер менен чогуу жүрбөдүк, көбүн жакындан билбейбиз. Саламыбыз эле түз болбосо көбүн тааныбай калдык. Көбү киши тааныбай да калышкан. Байкаганыбыз ушу көрүп келе жатабыз. Колдорунан келишинче иштешип, аракет кылып жатышат. Жогоруда айткандай кемчиликтер да жок эмес. Айрыкча кошоматчылык көбөйдү. Мактоону сүйгөн жагы бар. Чындыкты айткан кишинин оозу жаман. Ошону менен катар эле ийгиликтери да мол. Мен өзүм билген жагын эле айтсам, маданият тармагынан былтыр 9 миллиард сомдон ашык акча каражаты каралды. Мындай ичине эле болгон эмес. Аны Маданият министрлиги кайда сарптады? Бирок билбейм.
Энди сөздү башка жака бурбайын. Айтайын дегеним жанагы кошоматчылардан абайлагылачы. Бүгүн айга күнгө теңеп жаткандар эртең мына Камчы акени жамандап жатышкандай силерди да жамандашпайт деп ким кепил боло алат? Мен албетте буга чейин өз пикирин айтып да келишкендер жөнүндө айткан жокмун. Кеп кечээ эле Камчыкени мактап, жактап, пост жазышып, интервью беришип, ал коого алышып, эми болсо жамандап бүтпөй жаткан немелери жөнүндө сөз ээсин табат. Шайырбек Абдрахман.